Жомарт Оторбаевка өкүм чыгып 300 000 сом айып салынды. Мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаев коррупция беренеси боюнча күнөөлүү деп табылып 300 000 сом айып салуу жазасы берилди. Бул туурасында 1-Май райондук сотунун маалымат кызматы билдирди. Өкүмдү 1-Май райондук соту 30 декабрда чыгарганы белгилүү болду. Ал төлөй турган айып бул мамлекеттин эсебине которулат. УКМК Оторбаевди Кумтөр кенин иштетүүдөгү коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында өткөн жылдын 16 сентябрында кармаган. Ал Кумтөр Gold Company ишканасынын кызыкчылыгы үчүн буйрук чыгарып, Лысый жана Давыдов мөңгүлөрүн жок кылууга макулдугун берген деп айыпталган. Ал эми 20 ноябрда мурдагы премьер-министрдин баш коргоо чарасы кайрадан каралып, эч жака кетпөө тил каты менен абактан бошотулган. Булак Спутник чекиткейжи. Даараткананын ачылышына катышкан акимдин орун басары иштен алынды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сокулук районунун акиминин орун басары Самаган Муркалиевди элеген кызматынан бошотуп, райондун акими Курбанбек Айтибаевга сөгүш жарыялады. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Айта кетсек, Самаган Мурсалиевдин Төмөнкү Чүй айылындагы мектеп дааратканасынын ачылышына катышып, кызыл тасма кесип жаткан сүрөтү социалдык тармактарга тарап, коомчулуктун сынына кабылган. Маалым болгондой, даараткана демөөрчүлөр тарабынан салынып, ага 2 миллиондон ашуун сом жумшалган. Эски дааратканадан айырмаланып, мында санитардык гигиеналык талаптардын баары сакталганы айтылган. Булак Марал ФМ чекиткейжи. Тайырбек Сарпашев тилкат менен бошотулду. Күн мурун 1-Май райондук соту мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин баш коргоо чарасын өзгөрттү. Ал сыртка чыкпоо тилкаты менен бошотулду. Эске сала кетсек, президенттин аппаратынын башчысы Данияр Нарымбаев, мурдагы 1-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев, Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров УКМК тарабынан Кумтөр ишине байланыштуу кармалган. 1-Май райондук соту тарабынан аларга карата баш коргоо чарасы каралып, 2022 жылдын 30 январына чейин УКМКнын тергөө абагында кармоо чечими кабыл алынган. Булак Назарнюс чекитор. Биздин сабырыбызды сынабагыла. Талибан Өзбекстан менен Тажикстанга эскертүү берди. Өзбекстан жана Тажикстан биздин учактарды сабырыбызды сынабай өздөрү өткөрүп бергени жакшы. Болбосо бул өлкөлөр тез кесепеттерге дуушар болот. Мындай пикирин Афганистандын коргоо министринин милдетин аткаруучу Мулла Якуб билдиргени Спутник Афганистан жазды. Ошондой эле талибандар чет өлкөгө качып кеткен аскер кызматкерлерин жана учкучтарын мекенине кайтып келүүгө чакырат. Алар мурдагы өкмөткө караганда аларга жакшы мамиле жасаларына убада берет. Талибан аларды өз бийлигине каршылык көрсөтүүнү токтотууга үндөйт. Булак медиа центр чекиткейжи.